дамыла дейт. Аллах разы болсун. Дааватка чыгыш парызбы же сүннөтпү дейт. Биринчиден дааватка вы кыласыз. Анан фарызбымыз п менен жазганда жакшыраак, сүннөтпү туура эле. Сүннөтпү эки п болуп калыптыр. Сүннөт жок туура эле экен. Тиги ты турбайбы? Ажыкен эми антип туура эмес суроо бериштин кажети жок. Иманды куткаруу парыз. Даават жакшылыктардын энеси. Мен жөнөкөй калыстын өзүмдүн сөзүм эмес, Шейх Умар Макки деген Меккедеги Умар Фарух Макки деген чоң алым сөзүн айтайын. Ал киши Кыргызстанга келип сабак өтүп кеткен, Раматылык Чубак устаз дагы айтканы бар. Мага Курандан инжиласын берген чоң алым деп. Өтө чоң алым. Пайгамбар салам кайсы жерде төрөлгөн, кандай бүт барды билет. Ошол Умар Фарух Макки устаз айтканы бар. Меккеден да айткан, Кыргызстанга келген сабак бергенде да айткан. Устаз ооруп атат, өмүрүнө береке берсин. Дааватты парыз же сүннөт деп бөлүп карабагыла. Аны жакшылыктардын энеси дегил, ошондо туурараак болот дейт. Аны көчмө медресе, жакшылыктардын энеси. Бул суроо мындай эле болуп атат да, үйдө ата зарылбы, апа зарылбы дегендей эле маселе болуп атат. Экөө тең зарыл. Албетте иманды сакташ керек, илим билим алыш керек, азыр жанагындай агымга илешпеш керек, муфтият муруксатын алыш керек, мамлекет сыйлаш керек. Ал эми даават ошого шай келе турган болсо, бул жакшылыктардын энеси. Анткени канча адамдар тобо кылды, канча адамдар жакшылыкка жетиш намаз окуп атат. Болгону эми деңгээлди өстүрүп, илим билимди улап кетиш керек. Анан жанагындай мыйзамды отоно бузбаш керек. Ошол. Бул жакшылыктардын энеси. Жакшылык ойготот. Туурабы? Анткени Мавлана Ильяс рахматуллахи алейхи бул ишти баштап аткан өмүр баянында Абул Хасан Надави деген чоң алым өмүр баянын жазган. Мавлана Ильяс рахматуллахи алейхи. Ошол өмүр баянында айткан. Ошол ишти баштарды алымдар менен кеңешкен. Эгер ката туура эмес иш кылып аткан болсоң, ушул нерсеме бөгөт койгула деген. Эгерде туура болсо, өзүңөр көзөмөлдөп тургула деген. Ал алымдардын көзөмөлүндө баштаган бул ишти. Анан даават саясатка аралашып аткан жок, башка кылып аткан жок. Ар ким өз чөнтөгүнөн акчасын чыгарып, Кудай жолуна үйрөнүп келейин деп атат. Биринчи кезекте ал үйрөтөйүн деген жок. Анткени тартип бул, тартип, туурабы? Мисалы, мен сизге бир нерсени айтайын. Чыңгыз деген абабыз бар, Аллахым өмүрүнө береке берсин. Бишкекте азыр жана кесийин деп коет, жаза өткөрүүнүн эмесин жетектеп турат. Президентибизге мен ыраазымын. Ажообузга. Эмнеге? Анткени өз чөнтөгүнөн көп мамлекеттик кызматчыларга акчасын чыгарып берип, силер коррупцияга жол бербегиле, үй бүлөңөр муктаж болбой иштесин деп президентибиз эч кимге айтпай, хайып кармабай, рия кылбай эле ошентип иштеп атат да мамлекет үчүн. Дуа кылыш керек бардыгына. Анан ошо киши Чыңгыз абыз айтат, түрмөгө Кудай таалам башчы болуп президентибиз атайын ыйгарым берип аманат катары тапшырганда, Оштон Бишкекке которулганда, биринчи биздин күрөшкөн ишибиз түрмөдө зинаны токтотуу болду дейт. Свиданкага барганда өтө кыйын болчу экен акыбалдар туугандар. Сул аял келип калса, жана зектер, положенности эмне дейт, терминдерин да билбейбиз. Башчылары бирөөлөргө 3 күн салып берип койчу экен башчыларына. Ал күйөөмө жолугам деп берген аял кор болуп эле келчү экен да. Азыр ошол жерлерди нике күбөлүгү менен гана өз аялы күйөөсүнө бара турган болду дейт. Тамак ичип аткан өткөндө сабак өтүп көрүп келдим, тамак ичип аткан учурда Куран коюлуп турат экен. Бардыгы бир формада. Мурда жанагы зектери башкасы ичинде отуруп алып, налог салып, башка кылып, АТЛсин сыздатып акча салса, бүгүн өндүрүш менен ичинде эмгектенип, ар бирине жеке карточка ачылып, сыртка АТЛсине кайра акча жөнөтүп атат. Бул тартип да тууган. Туурабы? Кудум ошол сыяктуу даават жакшылыктардын энеси тартип бул. Мындан бери жамандыкты көрүүнүн кажети болгону, бүт мыйзамды сыйлаш керек, муфтият муруксат алыш керек, алымдар менен чыгыш керек. Бул кыргыз элине бүткөн береке туугандар. Эмне дедиңиздер? Канча адам жакшылык таап атат. Болгону деңгээлди илим менен, билим менен улап кетиш керек.